Assalamu алейкум, туғандар. Мен бүгін Қарабалтада жүрем. Қарабалтада Круговойға жақын жерден үй сатылады екен. Бәрегенсіздерге чоң жолдан түсіндіріп берейін. Бішкек шаарына келгениңиздерде мынау Круговойдан бері өтіп келесіздер. Қарабалта тарапқа өтсеңіздер, мол мосттан өткөнүңүздөрдөн кийин жолдун сол тарабында Бишкек Петролиум. Бұл Береговая көчөсү, бұл жақта газ құя тұрған пункт бар екен. Келсеңіздер, мынау прицеп тұрған жердегі маңдайдағы мынау ушул экинчи үй сатууга коюлуп тур. Береговая 105. Мындан ары өтсөңүздөр Карабалта шаарчасы. Эгер Карабалта шаарынан чыксаңыздар, Круговойго жетпей Бишкек Петролиумдан бурулуп эле Береговая көчөсүнөн оң тарапка бурулуп киресиздер. Бир 100 метрле бурулсаңыздар, могул экинчи үй сатууга коюлуп атат. Тугандар, Береговая 105 үй мына ушул экен. Дал ушул үй. Мен шашпай жакшылап түшүндүрөйүн. Үй 15 соток жерде жайгашкан. Кыскасы, аябай сонун планировкасы дагы, временкасы, малканалар бар жакшы экен. Бул жактан основной дарбаза, машина кире турган, эл кире турган дарбазасы экен. Бул жерде чакан бак, бир аз газ келген, суу бар, свет бар. Анан бул жагында кошуна жактан дагы бир дарбаза бар экен. Бул атайын мал үчүн экен. Мал жан ушактан үйдүн арты менен кирип кетет экен да. Кыскасы аябай жакшы ойлонуштурулган. Азыр ичинен силерге көрсөтөм. Мощный жер, тугандар. Трассанын бою Мал базарга жакын, Карабалтанын центрине жакын, Круговойго жакын. Чыгып кеткенге, шаарга кетип калганга аябай сонун. Участок 15 соток. Бул жерде эки курулуш үй бар экен. Бири чоң, бири кичинекей. Так, дарбазадан киргениңиздерде стяжка, 2-3 машина батат. Оң жагында болсо бул жакта мына чакан бак бар экен. Алча, алма, өрүк. Тетиги дарбазадан болсо мал кирет экен. Так, бул болсо чоң үй. Турасы 8 метр, узуну 11 метр экен. Свет бар, газ кирген, суу кирген. Сууну карасаңыздар, тугандар, бул бакка да тартылган, артында да кичинекей бак бар экен, ал жака тартылган, сарайга тартылган, кыскасы бүт бар экен. Насос менен дайым таза суу бар. Так, үйдүн ичин кирип көрсөтө берели. Бисмилла деп. Үйгө киргениңиздерде, бул жери прихожка болот, мынакей. Прихожка, бул жагынан күн чыгыш тарабы, күн тиет. Өткөнүңүздөрдөн кийин бул жерде мындай чакан холл болуп калат экен. Бул жактан да күзгүлөр. Мебелдери частично кетет деди. Бир аз кетет, кээ бирлери калат. Бирок основной ушу үй ушул бойдон калат экен. Мебелдер, кээ бирки мебелдер. Бул жагында кондиционер коюлган. Бул жак чоң холл. Оң тарабында болсо коноктордун залы. Мына узуну бир 9-10 метрдей узун чоң зал. Туурасы бир 3 метрден ашыгыраак. Бул жакта болсо көрүп турасыздар. Паровой батарейкалары чугунный коюлган. 18 секциядан 2 пластик терезелер. Эки үйгө тең бир жерден эле жагылат экен. Асты пол, кыскасы жыпчылуу. Үй бушпаган кирпичтен салынган үй экен. Мына ремонттордон сонун. Эч кандай ремонттун кереги жок. Келип эле дароо мынакей жашай бересиздер. Бул жак детский. Сонун. Мынакей. Жакшы үй экен, тугандар, мындай чынында эле келип эме калсаңыздар, абрасы аябай сонун. Мисалы айыл жерлерден көчүп келебиз, жол болсом мындай сонун мал жанга бүт шарты бар үй алабыз десеңиздер, но чынында шарты мощный, силерге жарайт мына ушул. Так, бул жакка өтүп келсек, бул жакта 2 комната времянка бар экен. Так, времянканын кире беришинде бул жерде от жага турган жери, бул жакта кичинекей умывальниги бар экен. Бул жагы кафель болгон. Мындан ары мына только чай иче турган кухня. Мынакей летний, зимний кыскасы кухнясы менен газ келген, природный газ. Анан эң негизгиси, тугандар, бул газды мына газ печке коюп туруп койсоңуздар, эки үйдү газ менен деле жылытсаңыздар болот экен. Мебель калат, холодильник, 2 холодильник кетет деди, калганын баары бүт калат экен буюрса. Мынакей, бул пышык кыштан салынган пластик терезе, шторкалары, телевизор, Wi-Fi, теплый пол бүт бар экен. Тугандар, аябай жакшы караштырылган үй, салынган үй, просто айылга көчүп кетип аттым эле дейт. Ошого эми баягы туулган жерге көчүп кетмекмин дейт, ошого буну сатууга койдум деп түшүндүрдү эси. Так, азыр сиздерге артыңкы дарбаза жакты көрсөтөйүн. Ошо менен түп келет экенсиздер. Артындагы дарбаза менен түз келсеңиздер, дал мына ушул жакка чыгат экен. Мынакей. Тетиги дарбаза менен мал ушул жак менен өтүп келип, мону негизи планда бузулмак экен. Малды бул жагынан өткөрүп, анан тетиги жактагы сарайларга камалат экен. Мынакей. Негизи бул жерде, тугандар, 200 баш кой, 10-15 бука, каласаңыздар бир 20 бука батыра турган чоң сарай бар экен. Артезиан суусу буга да кирген, нар жака да чыккан, бул жака да суу тартылган, кыскасы бүт жака суу тартылып тур. Сеновал болсо 1200дөй, 1100, 1200дөй чөп батат дейт. Бул жакта болсо чакан сарай, зимний сарай же болбосо баягы жемкана кылып койсоңуздар,
болот. Бул жакта мынакей навестин чоңдугун караңыздар. Бука байлаганга, же болбосо кой кармаганга сонун. Эми айыл жерин эмес, сонун авырасы караңыздарчы. Навестер жабылган. Туурасы 6 метр, узуну 15 метрдей. Бул жакта болсо даяр 10 букага же 10 уюга даяр мындай аштоолору менен место жасалган. Мынакей күрчө келе тургандары темирлерини өзүңүздөр баягы эмелерине, барьерлерине сваргалап коет экенсиздер. Калган даяр жыгач, бул жагында слив, отстойник бүт коюлуптур. Еврозабор, үстү мындай лист, мынакей. Ушинтип жасап койгон. Караңыздар, бул жакта дагы чакан бир экзотиктей мына жерде бакча дагы кылып коюптур. Бул жерге өзүңүздөр каалаган көчөттөрдү отургузуп койсоңуздар болот экен. Бул жерде черешня, сырткы ажаткана, мынакей. Бул жерден суу, мынакей. Бул суу насос өчүү экен. Ушул жерден суу чыгат экен. Баасын туугандар, $55,000 суруп атыптыр. $55,000 чүрүп берем дейт эси. Содалашабыз. Биз баягы дыйкандар адамбыз дейт, содалашып жакшы чүрүп берем дейт. Алмашуу жолдору жок. Нак акчага сатам дейт туугандар. Байланышып көрүңүздөр. Мен силерге болушунча так, даана, эсине айткан маалыматтарыны берүүгө аракет кылдым. Өзүңүздөр чабып көрүңүздөр. Документ тараптары бүт так экен. Кызыл китеп, техпаспорт бүт бар экен. Кыскасы, аласыздар, өткөрүп берет. Мынакей үйдүн албайында чыла эмес, бүт стяжкалар куюлган. Үйдүн айланасына чейин, бул жака мал сарайга чейин бүт стяжкалары куюлган. Даптаяр алганга, жашаганга даптаяр $55,000. Сом менен десеңиздер $4,800,000 сомдун тегереги болот. Эми ушул курс менен $55,000 чагып көрсөңүздөр болот.